Aygır bini ay biz geldik. Aygır başında ay tartavay. Usul ay biz geldik. Жігіттер, айтқанға мүмкін емес. Мына чындық қыла, басыла. Бул видео тасмада жаш балдардын өмүрүн тобокелге салып, автоунааларды токтотуп, жарамазан айтып жатканын көрүүгө болот. Мындай учурлар Оштун Кымкут көчөлөрүндө жыл сайын орозо айында уланат. Чогулгандардын дээрлик бары жашы жетелик балдар. Алар муну менен акчага болгон муктаждыгыбызды жоёбуз дешет. Кичине акча табайлы деп, сен бербесиңер өз табыз кетип калса. Тапқан ақшаңарды неге иштетесіңер? Тапқан ақшаны эми ар нерсе алып жейбиз да. Жейбиз. Магазинден бир нерсе алабыз. Бүгүн баягы ата-энесиз, кароосуз жүргөндөр боюнча рейд жүргүзүп биздечи. Ошого бир жака чыкканда ата-энеңер менен чыккыла. Мындай өзүңөр жалгыз чыкпаңыздар. Жашы жетелектер түнкү саат 22:00дөн эртең мененки саат 06:00га чейин чоң адамдардын коштосу жок жүрүүсүнө тыюу салынат. Ошол эле учурда жолго чыгып кайыр сурагандар жарамазан айты унаалардын кыймылына тоскоолдук жаратууга мыйзам жол бербейт. Мындан улам укук коргоо органдары ата-энелердин балдарын кароосуз калтырбоону билдирет жана укук бузуулар жөнүндө кодексинин 74-беренесинин негизинде 1000 сом айып пул салынарын эскертет. Жол кыймылынын коопсуздугуна жаралган жерде жарамазандар айтканга болбойт. Эми бул илгертеден калган салт катары кээ бир биздин жарандар кабыл алып атышат. Ал деген ушул үйлөргө кирип, жана ошо кафелерде же бир башка бир коомдук жайларда айтылып атат. Негизинде жарамазан боюнча ушул көчөлөрдө айтканга болбойт, а үйлөрдө ошондой эле жалпы коомдук жайларда айтканга мындай мыйзам боюнча чектөө жок. Атаңды мен билесиңби? Мында, Москвада. Кимден турасың үйдө анда? Шуңкатын эле. Ош облусунун аймагында 3 күн ичинде кароосуз калган 84 бала аныкталды. Алар укук бузууларды алдын алуу борборуна жеткирилип, өздүгүн тактоо максатында 3 саатка чейин кармалат. Эгерде мыйзамдуу өкүлдөрү такталбаса, 48 саатка чейин ушул борбордо калып, тамак-аш, жатакана менен камсыз алат. Алар менен атайын адистер иш алып барып, түшүндүрүү иштери жүрөт. Бизге алынып келген балдардын өмүрүн, ден соолугун коргоо жана бул ушул алып келген балдарды коопсуздугун камсыз кылуу болуп эсептелинет. Андан сырткары биз балдардын өздүгүн аныктап, мыйзамдуу өкүлдөрүн таап аларга кошуп беребиз. Ошону менен эле бирге биз балдарга медициналык, психологиялык жана укуктук жардам көрсөтөбүз. Бүгүн ошол 3 күнүн ичинде Кара Суу районунун аймагынан эле 20 жакын бала кармалды. Негизинен ушул чоң жолдун бойлорунда жанагындай балдар ошол жарамазан немесин айтып, ошол жерде ошондой балдар негизинен ошолор келип кармалып берге алып келинип атат. Бул жерде ошол негизинен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата-энелерин чакырып, ошо документтерин толтуруп тийиштүү. Ошолор ата-энелердин колдоруна тапшырылып берилип атат. Белгилей кетсек, Ош облустук ички иштер башкармалыгы 2023-жылдын 29-мартынан 31-мартына чейин кароосуз калгандар аталыштагы рейдтик иш-чара өткөрдү. Анда кечки саат 22:00дөн кийин коомдук жайларда, дүкөндөрдө, компьютердик клубтарда, эс алуу жайларда чоң адамдардын коштоосу жок жүргөн өспүрүмдөр аныкталып, тийиштүү чаралар колдонулду. Максаты балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу болуп саналат. Асель Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош облусу.